тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып уламалап улашып, алда кайда кебес тартып келат. Арбагыла балдар. Балдар, бүгүн биз келген сыяктуу алыскы жолдон тарыхый инсандарга сапар алабыз балдар. Анда бүгүнкү сабагыбызда төөлөр силерге кандай тапшырмалар менен келгенин азыр баарыбыз жолу биргеликте аныктайбыз. Кана биринчи төөл силерге кандай тапшырма алып келди экен? Көрөчү. Өркөчү бар бөбөдөй, сабыр кылат көпкөдөй. Чөлдү кезип көчкөндө кайсы жаны бар деп ойлойсуңар? Айдай. Азамат, бул жолу төө болчу. Балдар, сабактын башында мен силерге айтып өтөйүн. Бүгүнкү сабагыбызда ар бир окуучу өзүн өзү баалайт. Андан сырткары бүгүнкү сабагыбызда баалап бересиңер. Андан сырткары топтор менен баалайбыз балдар. Анда мен бул баракчаларды ар бириңерге таркатамын. Ар бириңер өзүңөр жооп берген суроолорго баа берип турасыңар балдар. Birinci tapşırma. Çölde жүрөт жай басып, жүгүн көтөрөт тай басып. Сууга чыдай көп күнгө бул кайсы жаны бар? Сабырдуулуктун, чыдамдуулуктун символу. Азаматсың. Кананда кийинки тапшырма. Бул төөлөр бизди кайсыл жакка алып барат деп ойлойсуңар? Айпери. Акындарга, тарыхчыларга, ошондой эле адабиятчыларга. Азаматсыңар. Акындарга, изилдөөчүлөргө, тарыхчыларга, адабиятчыларга бизди алып барасың. Балдар, анда биз сабакты баштардын алдында биринчи топторго бөлүнүп алалы. Келгиле, бул жерде ар бирибиз кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бири болгон комуздар менен топко бөлүнөбүз. Кана келгиле. Келип ушул жерден алабыз балдар. Бүгүнкү сабакта эмне кылабыз? Жумагүл. Изденген табат, изденбеген адашат. Азаматсыздар, бүгүн изденип бардык нерсени табабыз. Тарыхчыларчы, силердин милдетиңер эмне экен? Тарыхты билбеген элдин келечеги жок. Тарыхты билбеген элдин келечеги жок. Бүгүнкү инсаныбызды билбесек, анда биздин келечегибиз жок болот балдар. Акындар эмне кылат экен бүгүн сабакта? Акын туулбайт, акын болот. Халык аны өзү тандайт. Акындар өзү туулбайт, аны ким тандайт экен? Халык тандайт балдар. Каласаңдар биргеликте Бозу бүтүндүгүндө бийик, кыр уулдай биримдикте бололу. Биримге уйгулган акылдуу, адептүү, намустуу инсандардан бололу. Азаматсыңар. Ушул эрежеге таянып, бүгүнкү сабагыбызды эмне кылабыз балдар? Баштайбыз. Доскадан балдар эмнени көрүп атасыңар? Бүгүнкү сабагыбызга ошол көргөн сүрөттөрүбүздүн тиешеси барбы? Жокпу мына балдар? Эмнени көрүп атасыңар? Бул жерде эмнени көрүп атасыңар? Манас күмбөзүн көрүп атабыз, тоолор, алатоону көрүп атабыз. Капастагы чымчыкты көрүп атабыз. Ата бейитти көрүп атабыз балдар, Ата бейит. Сүрөттөрүбүз баардыгын эске сактайбыз. Биз колдонгон акча келгенибизде эмне? Кимдин сүрөтү бар? Тыныстандын сүрөтү бар. Анда балдар, бүгүнкү биздин жаңы темабыз балдар. Касым Тыныстановдун өмүрү жана чыгармачылыгы балдар. Мен жогоруда көрсөткөн сүрөттөрдүн
ушул инсанга тиешеси барбы? Мына бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар окуучулар Касым Тыныстановдун өмүр жолу менен таанышып, чыгармачылыгы жана кыргыз илимине кошкон салымы тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Ошолор аркылуу суроо жооп, ой жүгүртүүбүздү эмне кылабыз? Өнүктүрөбүз балдар. Биринчи топ Касым Тыныстановдун өмүр баянын изилдеп чыгарган. Өмүр баянын изилдеп чыгарган. Ал эми экинчи топ биз чыгармаларын изилдейбиз. Чыгармаларын. Үчүнчү топ биз коомго тийгизген таасирлерин. Ана ким даяр? Тарыхчылар тобу чыгабыз келиңер. Акындар тобу келиңер, даярсызбы? Чыгабыз бул жака. Изилдөөчүлөр тобу эмне болдуңар? Даярсызбы? Өмүр баяны Касым Тыныстанов 1901 жылы Шүйдө жарык дүйнөгө келген 10 сентябрда. Ата-энеси тууралуу тек жайы тууралуу так маалымат жок. 7 жашка келгенде анын атасы сабатын ачат. 1916 жылы эл менен боштондук күрөштө эл менен бирге өркүнгө качат. Касым Тыныстанов кыргыз алфавитин түзүп, кыргыз элинин туңгуч профессору деген намын алган. 1937 жылы камакка алынып, 1938 жылы репрессияга кабылган. Азаматсыңар. Ана экинчи топ тарыхчылар тобу чыгармалары менен Касым Тыныстановдун чыгармалары Алатоо, Малаш күмбөзү, Кышкы түндө, жаштарга гүл, академия кеселери, бизинти, ушундай эле жайлоо, көл, билим, окуу, адашкан каз, Касым Тыныстановдун ырларынын жинагы жана Мариям менен көл жээгинде. Ошондой эле Касым Тыныстановдун которулган чыгармалары Инелик менен Тумурска жана Квартет. Эмне себептен биз Касым Тыныстановду котормочу дейт экенбиз балдар? Ал башка тилдеги чыгармаларды алып, өзүбүздүн тилибизге которгон. Мына ошондуктан Касым Тыныстановду котормочу деп да тааныйбыз, Үчүнчү топ акындар тобу. Коомго тийгизген таасири кыргыз алфавитин биринчилерден болуп ойлоп тапкан, котормочу, философ, динчи жана агартуучу болгон туңгуч профессор, коомдук ишмер, катчы, кыргыз тилинин негиздери анын эмгектерине таянат, улуттук маданиятка айрым чоң салым кошкон. Ошондой эле көптөгөн чыгармаларын жазган. Азаматсыңар. Кеңейтүү үчүн балдар керемет талаа оюнуна силерди чакырам. Бул жерде керемет талаа оюну айландырып биздин улуттук баалуулуктардын бири боз үйлөрдүн кичинекей боз үйчөлөрдө ар кандай тапшырмалар камтылган. Мына ошол тапшырмаларды эмне кылабыз? Алып жооп беребиз. Кана биринчи топ Касым кайсы окуу жайда билим алган? Касым кайсы окуу жайда билим алган? Топ менен жооп беребизби? Анда даярданып турган тобуна келгиле. Андан кийинки акындар тобу келгиле. Биздин суроо атасынын аты ким? Атасынын аты ким болду? Топ менен жооп беребизби же жеке жооп беребизби? Анда даярданабыз. Касым кайсы окуу жайда билим алган? 1909 жылдан баштап 12 жылга чейин Чыкыктыда мусулманча окуган. Андан кийин 1934 жылдан 16 жылда Караколдо орус тилинен үйрөнүп жүргөн. Азамат жооп. Аты ким болгон? Тыныстан болгон. Атасынын аты Тыныстан болгон. Азаматсыңар. Шириндик. Шириндик экен. Ой Азамат. Ачылды. Тапшырма биз телефон менен иштейбиз балдар. Колубузга телефонду алабыз. Квизиске киребиз. Биз буга чейин иштеп
жүргөн тесттик иштер бар, Квизге киребиз, кана бат-баттан. Анда баштайбыз, Кана жазабыз. 44, 38, 95 kaldı kana. Бұл жерде тестте birinci орын Амантур. Kim kança prosent aldı? Bal aldı. Bugünkü testten. Bal topladı. 5000 bal topladın da. Mingur. 1200 bal. 1200. Elza. Kança? 3200. 1200 sayfalı. Buraya gitmemiz. 2000, 6600, 2100, 2500. Anda алдыңарда турган баракчалардагы балдарыбызды эсептейбиз балдар. Жыйынтык чыгарабыз. Бүгүнкү сабакты баалайбыз балдар. Мен жогоруда түшүндүрүп айтып өткөнмүн, а? Анда бүгүнкү сабагыбызда жыйынтык чыгардыкпы? Ким канча бал алды? Айбек 4. 4. Sen 3. Sen 2. 4. Sen 3. 2. Andan keyin ekинчи 3 деген бал алгандар. Жакшы. Ал эми 2 деген бал алгандар орто азаматсына бергенде такышып бердилер балдар. Бака баалап бердилер, мен өзүм бул жактан карап окуп аламын. Топтор менен чыгарабыз, кошуп чыгабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн алган балабызды эсептеп чыгабыз. Жыйынтык чыгарып, ар бирибиз кошуп эсептеп чыгабыз. Бат-баттан. 23. Тартычлар тобу жалпы жыйынтык канча бар? 20. Изилдөөчүлөр 14. Бүгүнкү акындар тобу болду. Азаматтар эң жакшы деген бал. Кийинки 20 бал менен силерге экинчи тартычлар тобу. Үчүнчү топ изилдөөчүлөр тобу ортого чыктыбыз. Жыйынтыктап жатып, мен силерге жакшы бир сөздөр менен жыйынтыктагым келди. Сабан кайсысын окуп атабыз балдар? Касым Тыныстанов. Бүгүн биз Касым Тыныстановду таанып билдик балдар. Жакындан таандык. Касым Тыныстанов ким деп тааныйт экенбиз? Профессор, дагы агартуучу, котормочу, акын, философ, тилчи, Касым Тыныстанов. Балдар, силер дагы Касым Тыныстановго окшоп кыргыз элинин агартуучусу болгула, кыргыз элинин сабаттуусу болгула, кыргыз элине болгон ышкы боозгар ар дайым күч алып турсун. Ушул нерселердин бардыгын аткарып келгенде биз Касым Тыныстановго окшоп максатыбызга жетебиз балдар. Мына бүгүн дагы сабак максатына жетти деп билем. Ар дайым Касым Тыныстановду унутпай, жүрөгүбүзгө сактап, ким экенин таанып, билип жакындан. Ар дайым ушунун жолун жолдогондой инсандардан болгула. Анда балдар бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты.